Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз өзүбүздүн колдо бар, үйүбүздө мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша кандай кездемелерди бар экенин, калыңыраак кездемеден, кийиздерден, эгер кийиз жок болсо, бир аз калыңыраак кездемеден сиңдилерибизге, өзүбүздүн кичинекейлерге кичинекей оюнчуктарды, поделкаларды жасаганды үйрөтөм сиздерге. Мына колумдагы кичинекей корзиночка. Ушуну жасаш үчүн эмне кылабыз? Сиздердин өзүңүздөрдө үйдө керектүү кездеме болсо, кездемеден калыңыраак кездемеден мына 2 деталь жасап алабыз. Окшош 2 деталь кыркып алабыз. Андан кооздоо үчүн башка түстөгү кагаздардан, кездемелерден дагы эмне алабыз? Кийиздерден. Түстүү кездеме болсо деле болот, 5 түстөгү кездеме болсо деле болот. Деталдарын чоңураак айлана, кичинекей, жана кичинекей кылып туруп, кыркып даярдап алабыз. Андан кийин эң алгач 2 детальды бириктиребиз бири-бирине. 2 детальды бириктиребиз, жогору жагынан баштайбыз, жогору жагынан баштайбыз да акырын эмне кылабыз? Деталдарды бириктире баштайбыз. Ийне менен иштегенде сөзсүз техникалык коопсуздук эрежелерин сактайбыз, кыздар. Демек, биз эмне кылдык? 2 детальды бириктирип алдык. Мына четтерин 2 детальдарыбызды бириктирип алдык. Эми кооздошубуз керек. Кооздогондо эмне кылабыз? Кооздогондо сөзсүз бул жерге кооздоп, андан кийинки гүлдү акырын төнөгүч менен төнүп тигип коебуз. Биздин эмне болду? Оюнчугубуз даяр. Кааласаңыздар, топчуларды карап кошуп кооздосоңуздар болот. Биздин сувенирибиз даяр болду. Азыр эми үй шартында, кыздар, балдар, окуучулар, төнөгүчтөрүбүз, топчулар бар үйүбүздө. Атайын ошо топчулардан коллекция түзүп алсак болот. Ушул топчулардын өзүн пайдаланып ар кандай керексиз нерселерден эле биз керектүү нерселерди пайда кылып алабыз. Мондай топчуларыбыз бар. Ошо топчулардан сонун композицияларды түзүп алсак болот. Атайын муну алабыз, кездеме алабыз, конструкция алабыз, биринчи коюп жайгарып алабыз. Кааласаңыздар, ушул жадан 7 түс деген гүлдү жасап алсак болот экен. Болот. Демек, гүлдүн түсү 7 түс гүлүн билебизби? Темир цветик жасап алсак, ортосун кылып, демек 7 түстөгү гүлдү жасап алсак болот экен. Мына 1, 2 7 түс гүлүн жасап алдык. Эми ушуну акырын ийне жиптин жардамы менен эмне кылабыз? Тигип чыгабыз. Гүлдөрдүн желелери, лепестоктору 8. Эгер 8 болгондо карама каршы 8 бөлүккө бөлүп сайсак болот. Биз эң алгач бул 7 болгондуктан бирдей аралыкта жайгарып алабыз дагы, ушу боюнча тигип алабыз. Эгерде жаныбарларды жасаңар келсе, эң алгач үлгүсүн жасап алабыз. Каалаган жаныбарыбызды жасап алабыз. Каалаган жаныбарыбызды алабыз дагы, кагаздан үлгү жасап алабыз. Ушу үлгүнү кездемеге көчүрөбүз.
жайгаштырганыбызда эмне болуш керек экен? Бир четине жайгаштыралы тең ортосу менен. Себеби бул жерге эмне жасайбыз? Күчүккө үй жасайбыз, үй жасайбыз. Андан күчүк эмне менен азыктанат? Сөөктү жасайбыз, бир аз жасайбыз да бул четине үйдү жасайбыз. Формада ар кандай түстө болушу мүмкүн. Каалагандай канчалык сулуу ар кандай формада болсо, күчүгүбүз, жаныбарыбыз ошончолук сулуу болот. Демек мына көчүрүп алган изи, мына үлгүсүн көчүрүп, демек мунун ичин толтуруп эмне кылып чыктык? Жакшынакай кылып туруп композиция түзүп алдык. Мына күчүктү жасап алдык. Ушул эле жол менен сиздер үйдөн ваза жасап алсаңыздар болот. Мына сонун кылып туруп, өзүңөр түзүп, өзүңөрдүн чыгармачылыгыңар менен, фантазияңар менен топчулардан жакшына белек жасап алсаңыздар болот. Сиздерге тапшырма, үйгө тапшырма. Ушундай сонун белектерди жасап, досторуңарга, жакындарыңарга белек кылсаңыздар болот. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Кийинки сабакка чейин саламатта болуңуздар.